Нурғазы мырза, саламатсызбы? Аха. Сиз Sağ бизге видео жөнөтүпсүз, жанагы аш уюштуруу, футбол уюштуруу болгон эмес, муундар аркылуу оюн болгон деп. Ошол жөнүндө гана жооп берипсиз да, анан калган берки админ ресурс колдонулуп атат, карталыйлар мажбурлап иштетип атат деген фактылар катары дагы лидер катары жооп берип койбойсузбу ошол фактылар боюнча? Макул жооп берейин. Элеон мырза, бул боюнча сиз ошо видеону көргөндөн кийин азыр органдардан сразу реакция болду негизи. Анан мен дагы бир лидер катары жооп берип коеюн. Буну ал жерден арызын жазып квартальный комитеттен тапшырган. Мындай ушу шайлоо учурунда билесиздер, ушу иш абалынан пайдаланбаш үчүн булар арыз жазып, өзүнүн кандай десем, өзүнүн иш орунун убактылуу токтотушат да. Андан кийин булар ошо үгүт иштерин как талапкер катары үгүт иштерин жүргүзгөн, бирок могу списоктарды алып келиш керек, анан списоктарды такташ керек деген буну юридический оценка берет ошо органдар. Буну биз штабта ошол жалпы талапкерлерге биз бирдей кылып условия түзүп бергенбиз. Ошо мыйзам чегинде гана үгүттү жүргүзгүлө, мыйзамдан ашып кетпегилиңиздер депчи. Эми ага азыр ошо органдар өздөрү юридический оценкасын берсе, анан кийин бул нерсеге чек коюлат да. Анан партиянын өзүнөн списоктарды алып келиш керек, список менен толтуруш керек деген мындай подкупка жакын бир эч нерсе жок болчу да ал жердечи. Сиз ошол аудиозапистерди уктуңуз да сүйлөгөн сөздөрүн. Анан анда айтып жатпай бул ошол 6-квартал деп өзүнүн группасына салып, анан тигини сен мынча список алып кел, тиги бар эмне айтканды билесин, уверенный адамдарды алып кел деген сөздөр колдонуп, бул акча бериш керек деген бир маанини түшүндүрүп атат. Анан кийин өзүнүн кызматтык абалын кыянаттык менен пайдаланганын дагы белгилери болуп атат да. Бул боюнча өзүңүздөр анализдеп көрдүңүздөрбү штабта бүгүн? Эми азыр жалпы талапкерлер менен биз анализдеген чынында отурган убакыт жок. Эми бардыгы өзүнүн мындай, кандай десем, участкасында эле турушат. Ошо өздөрү. Сиз кандай ойлойсуз? Бул аудиодо ошо кылмыштын белгилери барбы, шайлоо мыйзамын бузгандык? Эми биз юрист эмеспиз да, бир нерсеге баа бергенге, мыйзамды бузду же мыйзамды бузбады деп бир нерсе деп жооп бере албайбыз чынында. Бирок эми үгүт иштери жүргөн, ал жерде мен эч нерсе көргөн жокмун. Эми списокто алып келгиле деп бул киши өзү бул кишиге мурдагы вопросторун ошодогу домкомдор берген вопросторду сиздерге угузбай коюштур. Ал жерде ошо кыркып гана сиздерге жиберишкен. Ал жерде ошо домкомдордун толук запистери бар экен. Домкомдор өздөрү биз канчадан кайсыл жерге барып шайлайбыз, кандай кылабыз деген вопросторуна бул биздин талапкер жооп берген да ал жердечи. Сиздер анда укук коргоо органдарынын териштирүүсүн күтөсүздөрбү же партия өзүнчө да бир чечим кабыл алабы бул талапкер боюнча? Эми ошо укук коргоо органдарынан деле биз чечимди күтөлү. Эми юридический жагынан алар кандай чечим кабыл алып берсе, биз дагы ошол чечимге ыраазыбыз. Бирок биздин партиянын негизинде ал талапкерге бир, кандай десем, жалпысынан биз отуруп бир кеңешишибиз керек. Буну биз мен лидер болгону менен бизде билесиздер, ал жерде талапкерлердин баардыгынын укугу бир, баардыгынын оюн угуп туруп, ошого карап туруп анан оценка беребиз биз дагычы. Анан 2-квартал башчысы боюнча, жана 4-кварталдын башчысы экен, жана Калыс деген айым боюнча. Анын сөзүндө айтып жатат, бул Ташиевдердин партиясы деп. Анан бийлик жетекчилери биз эч кандай партиябыз жок, биз баарына тегиз карайбыз деген сөз айтты эле. Анан бул боюнча кандай комментарий бересиз? Чынында бийликке тиешеси жок, Элеман мырза. Эми өзүңүз да көрүп жатпайсыздарбы? Ар бир сөзүндө эле биз шайлоого аралашпайбыз, биз мамлекеттик органдар шайлоого аралашпайт деген сөзүн кайталап эле айтып келип атат. Аны биз деле жакшы угуп, биз эле ушу шаар үчүн барып атабыз. Ал жерде бир подкуп кыла турган же ал эженин мындай бир өзүнүн, кандай десем, иш абалы менен пайдаланды десем деле мен адашкандык болот да. Ал эже айтып атпайбы, ошо добуш бергиле, кандай байланышыбыз жок негизинен.
Элеман мырза, бизде бир агитаторубуз эмес, же биздин бир нерсесибиз эмес. Эми антип мен деле чыгып туруп, же сиз деле чыгып туруп ошентип айтып койсоңуздар, ага эми партия жооп бере турган болсо ал деле туура эмес болуп калат да. Же любой эле рядовой бир киши келип туруп эле, же башка бирөө келип туруп ошентип айтып койсо, муну бизге атайын деле ушинтип жасаган болушу мүмкүн. Ага эми укук коргоо органдары баа берсе жакшы болот эле деп эсептейм да. Ошол квартал башчысы сиздердин жабыштырып атышат да. агит компанияңыздарга катышып, бул агитатор болбосо, бул квартал башчысы болуп атса, бул эки мыйзамды бузуп туруп анан жанагы жолугушууларга чакырып атпай, бүгүн жолугушуу болбой калды, эртең келгиле, бияка келет экен деп, алар мындай нерсеге аралашпаш керек да. Ооба, биз ал кишиге эч нерсе деп айткан эмеспиз. Эми аны ушул биз укук коргоо органдары баа берет да бугачы. Териштеришин азыр ошо биздин ошол берки талапкерибиз дагы азыр ошо сурак бергени барды. Алар сурак берип келишти. Эми чечимди алардан кабыл алат. Берки ошо футбол уюштурган кишилер деле берки мечиттин жанында Азыр мына квартал боюнча бүтүрүп албайлыбы анда, акыркысы ушул 4 кварталдын башчысы аудио чыккандан кийин сүйлөштүңүздөрбү? Эмне үчүн антип айттыңыз деген маектешүү болду болбоду? Чынында сүйлөшкөнгө убакыт болгон жок чынында. Эми азыр бул шайлоону өткөрүп бүтөй эле Кудай буйрса, андан кийин бул кишилерге дагы өзүнчө бир сүйлөшөбүз. Эмнеге мындай кылды? Азыр биз чала калсак эле сразу бизди дагы булар связь бар экен деген ойдо калышпасын деп биз мындай ал киши менен даже байланышка чыккан жокпуз. Андан кийинки сиздер бала бакчанын алдында жолугушуу өткөргөнүңүздөр боюнча бул эми мыйзамга каршы келет да. Ал жерде бала бакча чынында мен ал жерде талапкерлер ошо Топчибеков Элдос деген биздин талапкерибиз уюштурган экен. Ал садикти решеткасы көрүнүп калган. Садиктен өзүнөн мындай кыйла эле алыста да камерада гана ошо жакын көрүнүп калган. Эми ал жерде деле билбейм. 100 метрден жакын болбош керек деген мен ошо мыйзамда бар да. Эми 100 метрден жакын эмес аралыкта болчу да ал. Жок, ал 100 метр деген ал ошо бала бакчанын эшигинен эмес, короосунан башталып эсептелет да. Бул короосунун түбүндө отурушпайбы адамдар? Бул астында турат. Жок, короосу ылдыйында калган. Ал берки решетка болсо, ал башка нерсенин решеткалары. Мага деле ошо укук коргоо органдары өздөрү баа берсе жакшы болот эле да. Биз эми бардыгынын ошончо бизде 21 талапкер бар. 21 талапкердин артынан бардыгына бирдей көзөмөлдөп жүргүзө албадык да бир айдын ичинде. Биз айтып деп өзүбүздүн кандай десем, өзүбүз жактан көрүлүп аткан чаралардын бардыгын көрдүк. Эми анча мынча жерде может не уследили. Буну эми ошо мыйзам чегинде карашсын, оценка беришсин укук коргоо органдары. Биз эч нерсесине каршы эмеспиз. Мечиттин алдында турган боюнчачы? Ал талапкерлер такыр биздин талапкерлер эмес. Кочкартан талапкерлер эмес ал. Ал жерде бир дагы биздин талапкер жок. Башка шаарда тартылышы мүмкүнбү? Башка шаардын талапкери болушу мүмкүн. Эми бул Жаңы Кыргызстан формасын кийиптүү, бирок ал жерде такыр биздин талапкерлер жок. Кочкор Ата шаарында тартылган эмес деп атасыз ал, э? Жок, Кочкор Ата шаарында эмес ал. 100%. Анан аш уюштурду, футбол уюштурду дегенде сиздер жүрөсүздөр, талапкерлер жүрөт, ал видео 19-октябрда жарыяланып жатат. Бул кыйыр түрдө добуш сатып алуунун белгиси болуп калат да. Ошо жогоруда айткандай эле Элеман мырза, биз айттык го, бизде жылына ошо 12 ай болгон болсо, 12 ай ичи токтобосо, ай сайын ошо жылдардын ошо биздин поколение деп жыл сайын шаарыбыздын ынтымагы үчүн ушундай футболдор уюштурулат. Ошо аш той аш менен, например, ошо 95-жылкылар деп атпайбызбы? Андан мурун ошо мына 94 бир ай мурун 94-жылкы балдар уюштурган, андан мурун 93-жылкы балдар уюштурган. Ошентип жыл менен келет да булчу. Анан бул туурасында жана видеодо айтыпсыз, ошо видеону кошуп коебуз, көрүрсүз. Анан ошо видеодо айтылбай калгандар боюнча суроо берип кетейин анда. Сиздер ошол футболго барып, чогулуп отуруп аткан учурда ойлондуңуздар беле, биз азыр талапкер болуп катышып атабыз, бул мындай уюштурду деген нерсе болуп калышы мүмкүн, ошондой катары аланып калышы мүмкүн деп, добуш сатып алуу кыйыр түрү болуп калышы мүмкүн деп. Эми ал жерде ошо үгүт иштери жаңы башталып аткан учур 19-унда
19-унда экен да, биз деле унутуп калдык. Ооба. Ал жерге бир эле биз эмес, жалпы ошо Коч Катарда канча талапкер болгон болсо, талапкер эмес, канча партия болгон болсо, ар бир партиядан 2ден 3төн талапкерлер жүргөн да. Эми бардыгыбыз ынтымак деп эле биз чынында мыйзам бузуп койсок керек деген ой болгон. Бирок алар деле биздин ошондой биз кылган оюндарга келип катышып берсе да, ошого биз тараптан сүйлөө кандай десем, сыйлабактык болуп калбасын деп. Бул ушул шайлоо болуп атат, бизге ушундай кедергесин тийип калышы мүмкүн деп башка убакытка жылдырса болобу эле ошол иш чараны. Же билбей калдыңыздарбы, кандай? Жок, аны биз уюштурган жокпуз да. Биз коноп гана болдук. Биз тараптан эч нерсе болгон эмес да. Ошо уюштуруучулар бизди чакырышты, биз коноп катары ошол жерде башка талапкерлер дагы болду. Ошо бизде, например, 3 партия болгонсо, 3 партиядан тең өкүлдөр болгон. Ошол жерде биз эч кандай кандай десем, агитационный момент болгон жок, эч кимди үгүттөгөн жок. Эми ал жерде 3 партия тең турса, ким бизди үгүттөмөк эле турабы? Ошо жөн эле ынтымагыбыздын, шаардын ынтымагы үчүн, жаштарыбыз Жана бата берилип, анан ушундай ийгилик каалап аткандар көрүнүп атат да, анан ошодон. Жок, ал жерде ошо той аш бергендерге бата берилип атпайбы? Той аш бергендерге ушу бизде билесиздер да, любой эле нерсенин ачылышында бата берилет, любой нерсенин жабышында бата берилет. Кыргыздарда ушундай бар да, билесиз. Любой жакшы нерсенин ачылышында, жабылышында баталар берилет. Ошол жердеги уюштуруп берген кишилерге бата алып берилет. Мына кылган ихсандарыңарга рахмат, өткөрүп бергениңерге рахмат, ушундай ынтымагыбыз үзүлбөсүн деген жакшы сөздөрүн айтышты аксакалдар ал жерде. Ушул ал жерде бир эле айтып атпайм мен, дагы кайталап кетем. Ал жерде бир эле биз эмес да, ал жерде башка дагы талапкерлер бар, башка партиянын да талапкерлери бар. Ошон үчүн биз кандай десем, андай кылганга биздин мүмкүнчүлүгүбүз да жок болчу да. Мисалы бирөөнү үгүттөйлүк дегенге деле мүмкүнчүлүгү жок. Аны эмнеге дегенде башка талапкерлер дагы болгон ал жерде. Түшүнүктүү. Анда ушул учур боюнча сиздерге укук коргоо органдарынан чалган жокпу? Жеке өзүңүзгө сиз да жүрөсүз? Чалышты. Ошол уюштурган кишилер менен азыр суракка чакырышты. Ошол жака кетиштир. Азыр мен жаңы эле мечитте намаздан чыккандан кийин бизге айтышты, маалымат беришти. Ошондой болуптур. Да, хорошо, анда ошо мыйзам чегине карашсын. Жеке өзүңүздү чакыра элекпи? Башка партиялаштарыңызды ушул боюнча. Партияңызга мүчө партиялаштарымын ошол бир эле талапкер чакырды, калганын чакыра элек. Ким ошо кеч бая квартал жетекчисин дегенсиз ошону эле чакырды, калганын чакырган жок. Түшүнүктүү. Макул, рахмат анда жооңуздар үчүн. Хорошо, сизге рахмат. Ошондой мындай маалыматтар болгон болсо, сиздерден да бир суранып эле ушу тактап койсоңуз да жакшы болмок. Негизи азыр бизди дагы жөндөн ар ким каралаган аракет кылып атабы, биз эми кичинекейлер шаарда эмнеге мындай кылып атышат, мен түшүнбөдүм да. Эми далил тактаганда далилдүү сөздөрү болуп атат, сүйлөп атышат. Калганын эми ошо укук коргоо органдары баа берсин деп атпайбы? Берсин, Кудайбек ошондой кылышсын. Сизге да рахмат мырза. Рахмат. Жакшы болуңуздар. Ээлиңиздер. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу Коч Катар шаарынын тургундары. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, биздин партия тууралуу туура эмес маалыматтар тарап жатат. Бул боюнча Коч Катар шаарынын тургундары жалпысынан белгилүү. Футбол боюнча бизде жыл сайын жылдар арасында турнирлер болот. Бир ай мурун эле 1994-жылкы балдарыбыз уюштуруп беришкен, андан кийинкиси болсо ушул үгүт иштеринин астында болгон. 1995-жылкы балдардын очереди болгон. Ал жерге биздин тиешебиз жок негизинен. Биз конок иретинде барганбыз ал жерге. Ал жерде бир гана биз эмес, жалпы Коч Катар шаарындагы 3 партия болсо, 3 партиянын тең өкүлдөрү болгон. Аны өздөрү деле тастап айтып кетишет. Ошого туура эмес маалыматтарга ишенбөөңүздү чакырамын. Саламатсыздарбы, урматтуу Коч Катардын тургундары. Өзүңүздөр билгендей, ар ай сайын поколениянын футболу жана ашы болуп турат. Могу акыркы видеолор тарап атат. 95-лердин убагына келгенде жаңы Кыргызстандан уюштурду, ашты уюштурду, футболду уюштурду деген сөздөр жана видеолор тарап атат. Ал туура эмес маалымат.
аны 95-тер өздөрү уюштурган. Футболунда да ашында биз жүргөнбүз. Өзүм күбө. Ал жерде жүргөнбүз, эч кандай Нургазынын тарабынан аш уюштурулган эмес. Үгүт иштеринен өздөрүнүн кызыкчылыгы боюнча болгон эмес. Саламатсыздарбы, урматтуу Кочкор Ата шаарынын тургундары. Азыркы таралып жаткан жалган маалымат 95-тердин поколение ашында партияга үгүттөө иши жүргүзүлгөн деген. Ал туура эмес. Ал жерде болгонбуз, андай иш чаралар жүргүзүлгөн эмес. Мен Сарбаев Иламан, Кочкор Ата нефтчи клубунун тренери. Биз буга чейин бир турнир өткөргөнбүз. 95-жылкы балдар досторубуз келип ушундай турнир берген Кочкор Ата элине. Ошо турнирибизде эми кандайдыр бир YouTube аркылуу бир нерсе кылып, ушу элди жамандоо менен, ушу досторубуз башка өкүлдөрүбүздү жамандоо менен подкуп болуп атат деп эме кылышып атат. Эч кандай подкуп болгон эмес. Бул турнирибиз ынтымак турнири. Буга чейин да болгон, чоңдорубуз өздөрү уюштуруп берген бул турнирди ынтымактуу болгула деп. Бизде ар ай сайын ушундай жылдан жылга поколениядан турнирлер болуп турат. Бул жерде эч кандай шайлоого тиешеси жок бул турнирдинчи. Балдар ушундай провокация деген болуп атыптыр, андай жок. Ар ай сайын поколение 95, 96, 97 болуп ар сайын бири-бирине өткүзүп беребиз ар дайым. Бүгүн Кочкор Атада поколениялар боюнча мелдеш болуп атат. Ал эми бул мелдешти 92-лер өткүзүп атат. Катышып бергениңерге рахмат. Биз өткүзүп аткан турнирибиз ынтымак биримдиги үчүн 2024-жыл 1992-жылкы жигиттер биздин жамаатка аш берүү, анан Кочкор Атанын ынтымагынын негизинде болгон демилге, бул Жумаев Алтынбек Токтомуратовичтин демилгеси, биздин шаардык мэрдин. Ошол поколение боюнча ар бир жылдар чогулуп, футбол ойноп, Кочкор Атанын биримдигин күчөйткөн аябай аракеттебиз.